Арбагыла туугандар, замандаштар, мен Нарымбек Өскөнәлиев. Буга чейин эскерели эс тутумдун барында деген рубриканын астында адамдар менен тааныштырып жүрөм. Бул жолу мына өзүңүздөр көрүп турган адамдар менен тааныштырайын деп турам. Бул кишилер Совет бийлигинин учурунда Ат Баш районунун пограничник колхозунда азыркы Казыбек айыл өкмөтүндө чарбада иштеп турган адамдар. Баарынын көзү өткөн бүгүн. Ошон үчүн сиздер менен тааныштырайын дедим. Алдыңкы катарда солдон оңду көздөй, батыштан оңду көздөй Өскөнәлиев абыл. Менин атам Кубатов Мамбет кары, Бугабаев Акиша, Мусаев Иният, Боталиев Топу. Үстүнкү катарда солдон оңду көздөй Бейшенбаев Мамбет, Мамытов Жээнкул, Абдалиев Кошой, Сыдыкбаев Жунус. Сыдыкбаев Жунус атабыз өмүр бою чарбада иштеп, акырында поштодо жетекчилик жумушта, поштодо иштеп жүрүп эс алууга чыккан адам. Абдалиев Кошой агайыбыз өзү кесиби боюнча математика мугалими. Убагында партиялык мектепте окуп келип, чарбага аралашып, биздин пограничник колхозунун башкармасынын төрагасы болгон киши. Кийинки мезгилде ошол айылдагы мектепте мугалим болуп, окуу бөлүмүнүн башчысы, мектеп жетекчиси болуп иштеп жүрүп эс алууга чыккан. Ошол 2 кабат мектептин салынышында бул кишинин эмгеги зор. Себеби башкарма болуп турган учурунда ошол чарбанын эсебинде салдырган. Эл агартуунун отличниги. Ал эми Мамытов Жээнкул агабыз болсо, өмүр бою ушул кой чарбасында ферма башчысы болуп иштеп жүрдү. Мына ушундай эле жумушта, ветеринария жумуштарында, кой чарбачылыгында, ферма башчылыгында мына Бейшенбаев Мамбет, Кубатов Мамбет кары, Бугабаев Акиша, Боталиев Топу сыяктуу адамдар иштеп жүрдү. Ал эми Мусаев Иният өзү мугалим. Учурунда мектепти жетектеген адам. Мектепте ошол интернаттын ачылышы жана башка алып кетиш жумуштарда жооптуу болгон адам, эмгеги сиңген. Өскөнәлиев абыл учурунда партиялык комитеттин секретары болуп, кийин Кызыл Туу башкармасында, колхозунда башкарманын төрагасы болуп, андан кийин пограничник колхозунда көп жылдар бою, узак жылдар бою ревкомиссиянын төрагасы болуп иштеген адам. Кийин ферма башчылыгында жүрүп эс алууга чыккан. Мына бул кишилердин эмгеги аябагандай зор. Чарбаны өнүктүрүүдө, ошол айылды өнүктүрүүдө кайран гана залкарлар деп эскерели эс тутумдун барында деп бул кишилерди эскерип атабыз. Баардыгыңыздар бул кишилерди эскере жүрсө деп тилек кылар элем.